Азыркы тапта Кыргызстанда картошка кескин кымбаттап, базардагы баасы 60-70 сомго чейин көтөрүлүп кеткен. Буга адистер негизги эки себеп: түшүмдүн жылдагыдан азыраак жыйналышы жана коңшу өлкөлөргө экспорттун 2 эсе көбөйүшүн белгилеп жатышат. Буга чейин Айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев картошканы ортомчулар кымбаттатып жибергенин айткан. Ошондой эле картошканы экспорттоого убактылуу чектөө киргизилип жатканын кабарлаган. Картошка кыйынчылык жаратат. Эми бизге деле сатыш кыйын болуп атат да, картошка кымбат болгондо. Картошка аз болгондуктан себеби көтөрүлөрсө керек баасы. Айтып атышат, ортомчулар аябай ошол себептен кымбаттатып жиберишти деп ошол. Жок, бул картошканын тартылыш болгон себеби границага көп чыгып кеткен да. Ошон үчүн аз болуп атат. Ошон үчүн баасы кымбат болуп атат да. Эми кымбаттаганы сезилип атат бардык элдерге. Бардыгы эле кымбат азыр. Бардык квартира кымбат, картошка кымбат, бардыгы эле кымбаттады азыр. Элдер кыйналып эле атат. Эми жана карапайым элдер кыйналып эле атат. Эми байлар көп кыйналбаса керек. Себеби байлык бар да. Доход. А то шаарда азыр 1000 сом күнүгө таппасаң кыйналасың. Эми билбейм, эми андай деле кыйынчылыгын билген жокмун. Действительно кымбаттады, сурап атабыз. Например, биздин комоктон 75 сомдон алдым өткөндө. Тиги базарларда кандай экенин билген жокмун, аяктар арзаныраактыр. Анын эми ал картошка эмес, нанды көбүрөөк употреблять этебиз. Анын кымбаттаганын анча деле эметкен жокмун. Да, резкий скачок, ну это уже, наверное, многие знают. Нааразычылыгын билдирип атабы? Ооба. Почти каждой семье это же нужно. Билинип атат, сезилип атат. Ооба, сразу. Сезилди, биздин картошканы өзүбүз жакшы көрөбүз да, аябай. Картошка баягы экинчи нан эмеспи, күндө алабыз. Анан кымбаттады, зарплатабыз көбөйгөнү менен мен мугалиммин өзүм. Баягы эле мурунку эле бизге келип калдык, кайра эле жетпей атат. 1000 сомго мисалы үчүн чыксаң, бат эле эчтеке албайсың. Кенеде эле 1,5 пакет бир күндүк эле продукт аласың мындай, анан бат эле акчабыз жетпей атат, баягыдай эле болуп калдык. Картошка бизге арзан эле болсо жакшы болмок. Азыр 60 сом аябай эле кымбат болуп атат бизге. Кымбат эле да, биз картошканы аябай эле көп эгебиз. Анан кымбат эле болуп атпайбы? 1 килограмм картошкага 5-6 эле картошка. Эми продуктылар кымбаттап атканы сезилип атат. Биз бала менен үйдө отуруп иштебей отурганда сатып жейбиз да баарын. Эми картошканын эмгеги аябай чоң да. Аны багыш керек, сугаш керек, отош керек, аябай чоң эмгеги чоң. Нормально багыш керек деп ойлойм. 60-70 деген сиз үчүн кандай? 75 деген. 60-70 кымбатыраак го? 35-40 болсо нормально. А то эмгеги чоң бирок. Жаман баада. Картошканы күндө жейбиз. Кымбаттаганы жаман, конечно. Арзан болгону жакшы. Баары эле кымбаттап атат азыр. Жашоо кыйын. Кымбаттап атат. Картошка кымбаттап атат. Бизге арзан болсо жакшы болмок. Негизи картошканы көп жейсиздерби? Мен көп жейм, жакшы көрөм. Экинчи нан дейт го бизде, анан кийин. Экинчи нан. Аябай акча көп кетип атабы? Конечно, кетип атат. Кичкене эме кылса жакшы болмок да. Бурун андай болгон жок да. Бурун арзан болчу, азыр вообще кымбаттап калды картошка.